Бүгін Ош гуманитардық педагогикалық институтының гуманитардық факультетінің аймақтан адистігінен жамааты Күнчығыш өлкөсінің саяқат аталышындағы мадани иш-шара өткөрүштү. Кече окуу жайдын ректоры Бекмурза Зулуевтин факультеттин жамааты жана студенттардын катышуусунда болуп, жакын карада Япониядан келген ыктыярчылардын демилгеси менен уюштурулду. オシュに来た理由というのはやっぱり日本人として日本とキルギスの橋渡しをやるのが第一の目的です。 Менин Японияга келгендин максаты бул Япония менен Кыргызстандын ортосундагы карым-катышты бекемдөө. それと同時にやっぱりキルギスですね。私も昔国際機関で働いてたという関係もありまして、キルギスのに少しでも役に立てるようなことをしてみたいというのがありまして。 Мен муртадагы ошол эл аралык уюмдарда көп иштегенине байланыштуу Кыргызстанда эл аралык уюмдарда иштеп, мындан ары дагы ошол Кыргызстанга бир аз болсо да өзүмдүн салымымды кошо алсам деген ниеттемин. Иш-чаранын жүрүшүндө Японияга жумушка орноштуруу борборунда япон тилин үйрөнүп, билим алып жаткан студенттер атайын даярдалган программалык номерлерди көрсөтүштү. Мында студенттер япон элинин кимоно улуттук кийимдерин кийип, юсаку аниме бийлерин бийлешип, икебаналарды жасашты. Бул менен бирге япондордун улуттук даамдары, суши жана сорпонун жасалыш ыкмасын көрсөтүп, жалпы катышуучуларга даам татууга сунушту. Мен жасаган эки ваза идиште болду. Эгер үйдө ваза жок болсо, ар кандай чопо идиштен жасалган идиштер дагы, кооз айнек идиштеги стакандарга дагы гүлдөр айып болбош үчүн сууга салып, 2-3 сантиметр судан бийиктикке кармап салсаңыздар гүл көпкө сакталат. Ошондой эле япон, кыргыз тилдеринде чыгармаларды аткарышып, студенттердин япон маданиятына кызуу аралашып жатканы эки элдин достугун арттырган көпүрө болуп берери анык. Биздин аймактын студенттерин көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Бул биринчи курсту бүткөндөн кийин Японияга практикага окууга барып келгенге мүмкүнчүлүктөр бар. Анан биз буга чейин дагы ошо биздин Японияга жумушка орноштуруу борбору көптөгөн буга чейинки Ош шаарындагы бүт жаштарды Японияга жумушка, практикага, стажировкага жөнөтүп атабыз. Буга чейин где-то бир 100 киши барып келди биздин программалар менен. 3 айга Японияга барып келдим. Ошо ОГПнин ичинен бардым. Мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, мен ОГПге чоң рахмат айтам. Японияга барып, маданиятты аябай жакты, адамдары да ысылык. Учурда аталган борбордо социалдык билим берүү боюнча окуп жаткан студенттер басымдуу билим алышып, Японияга 3 айлык практикага жөнөтүлүп турушат. Ал эми сырттан келип, бул тилди үйрөнүп, чет өлкөгө атайын жумуш иштөөгө кетип жаткан жарандар жана студенттердин да саны көбөйүүдө. Кубна Мамасалиева, Рустам Батырбеков, ОГП жаңылыктары.